Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Сиздер менен Бегимай Иманалиева. Мен сиздер менен Кудай жөнүндө чындык менен бөлүшөйүн дедим. Анткени көпчүлүк элдин Кудай жөнүндө так, чыныгы маалыматы жок. Жеке өзүмдө да кичинекей кезден Кудай кандай болду экен деген кызыгуу ар дайым ичимде жашачу. Бүгүнкү күндө мен ааламдык илим аркылуу Кудай жөнүндө толук түшүнүүгө ээ болдум. Көрсө, Кудай мени элестеткендей асмандагы ата эмескен, материя эмескен. Ал чоң аалам, чоң жан, энергия экен. Көп жылдык эволюциянын негизинде адамдын гени жетилгендиктен 21-кылымда пендечилик жашоо бүтүп, ааламдык жашоо келди. Доор алмашты. Аалам деген эмне? Аалам бул Кудай, периштелер, арбайлар, инопланетяндар. Мындайча айтканда, жогорку улуу күчтөр. Кудай энергия болгондон кийин, периште, арбай, инопланетяндар да энергия. Доор алмашкандыктан алар аба болуп жерге түштү. Азыр адам ааламдык илим алып, аң сезими өскөн адамга арбай, периште, инопланетян жайгашып, телосу кубулат. Периште, арбай, инопланетян адам кадимки эле жашоосун жашай берет, бирок улуу түшүнүктө болуп калат. Ушак, жалган, сүйлөбөйт, ууру, кылмыш кылбайт, чыныгы кызматын гана аткарып калат. Ал адам нурданат, жашоосу узарат, тиленбейт, сыйынбайт, анткени жаратуучулугу иштеп калат. Эми Кудайга кайрылсак, аалам жерге түшсө, Кудай кайда? Жөнөкөй адам кудайлык кудуретти, касиетти көтөрө алмак эмес. Ошол себептен ошол Кудай кызматын аткарчу адамды аалам атайын жараткан. Ал адам Арстаналай Абдылдаев. Ошол үчүн ал өзүн мен жаңы Кудаймын деп айтууда. Ал өзүнүн Кудай экенин айтпаса, адамзат адашып калат. Арстаналай Кудай болгондуктан улуу күчтөр айтканын аткарып, орундатып жатат. Мээрим төгүп бата берсе, ошол адамда жолу ачылып, өсүп жатат. Ал эми тескерисинче соттогон адамдар артка кетип, кырсыктап, асты өлүмгө дуушар болууда. Вирус жиберсе вирус барып, куюн жиберсе куюн барып, дүйнөнү от, суу, таш, аба аркылуу тегереп жатат. Арстаналай Абдылдаевдин Кудайга айланышын мындай түшүнсөңүздөр болот. Мисалы, койдун карынын жууганда ичи заң болот. Аны жууп тазалап, сары май куюп койсо, ал бир карын сары май аталып калып атпайбы? Ошол сыяктуу эле Арстаналай Абдылдаев адам кебетесинде болгону менен анын ичи Кудай, жаны Кудай.